Бакыт Дүсөновичтин сөзүн кубаттайм мен дагы. Кыргыз эл баатыры, врач от Бога деп коет Эрнст Хашимович Акрамовду минтип кыргыз элинин астында каалагандай мазактоого эч кимдин укугу жок. Ал кишинин эмгеги сиңген, өмүрүн арнап койгон. Керек болсо үйү жок, ошол ооруканада жашайт өмүр бою ал киши. Мындай баатырды каалагандай мазактап, мен эми ал министр айткан сөздү айта албайм. Бул этикага туура келбеген. Бул мамлекеттик кызматкердин этикасына ныпым туура келбеген иштерди жасап атат. Бул мындай бир көңүл буруу болуш керек. Бул ал же бир өксүгү барбы, же бир өчү барбы бул хирургтарда министрибиздин? Өксүгү бардай. Бул бүгүнкү күнү мына эми мен Жалал Абадта бүгүнкү күндө иштеп аткан дагы бир профессорубуз бар, Калдарбек Абдыраманов деген кардиохирург. Кардиоцентрди жетектеп, элдин батасын алып, баталанып жүргөн кардиохирург ал киши. Ал кишини дагы мына кызматтан алды деп атат. Бүт коллективи президентке чейин кайрылып атат. Эми ушундай бир баягы штучный хирургтарыбызды биз сактайлы. Абдырамановду мен ал кишини жакшы билемин. Ал киши менин коргоомо да муктаж эмес. Ал киши өзүн өзү коргой алат. Ал киши өтө принципиалдуу киши, мен жакындан билген киши катары айтайын. Мындай кызматкерлерибизди да коргошубуз керек. Бул эмне деген мындай бүгүнкү күнү саясат жүрүп атат. Албетте биз министрди колдойбуз деп атабыз. Албетте жанагы медициналык окуу жайларын кыскартып атам, жабып атам деген саясатты туура болсо колдойлу деп атабыз. Парламенттин ал кишинин мындай аброюна эч бир шек келтирбестен колдоп атат. А ошондой учурда бул киши дагы этиканы сакташ керек да. Кайдагы мындай баягы этикага туура келбеген мазактоолорду айтып атат. Ошон үчүн Алмаз Акунжанович мындай тартипке чакыргыла. Жаргондор менен сүйлөбөш керек министр деген. Бул бүт соц тармактын баарында күлкү болуп атат. А биздин мамлекеттин имиджи деген бар. Кошуна мамлекеттерге да кетет бул азыр интернеттин заманында. Бир мындай бир тартип болуш керек мында. Бул тартипке чакыргыла бул кишини. Рахмат. Алмаз Акунжанович, бул боюнча бир эмес бир нече депутаттар маселени көтөрдү. Маселе адилеттүү көтөрүлүп атат. Анткени биз укуктук мамлекетпиз. Мыйзам менен жашашыбыз керек.